Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофонда аты жөнүм Сабира Бакирбек кызы. Баткенде 5 айда тамакка уулануу боюнча 5 учур катталды. Баткен облусунда ушул жылдын 5 ай аралыгында тамак аштан ууланган 5 адам катталды. Бул тууралуу Салам медиага Баткен райондору аралык санэпид көзөмөл борборунун башкы дарыгеринин орун басары Дыканали Жунусалиев билдирди. Баткен району Самаркандек айылында 3 жаран Самаркандектин базарынан тамак аш, халадес, салат жеп ууланышкан. Аларда медициналык жардамга кайрылышып, тийиштүү дары-дармектерди, медициналык жардамдарды алышкан. Мындан тышкары Кадамжы районунда 2 адам тамак аштан ууланган. Район шаарларда рейдтик текшерүүлөр жүргүзүлүп атат. Айрыкча тамак аш түйүндөрүнө тет татым түйүндөрүнө жүргүзүп жатабыз. Бул тынымсыз эле жума сайын жүргүзүлүп жатат. Тамактан уулануулардын алдын алуу максатында 155 пландуу текшерүүлөр, тест татым, ашкана жана соода саттык түйүндөрүнө жүргүзүлгөн. Анын ичинен 45 жаранга 112 000 сом өлчөмүндө айып пул салынган. Баткенде 1000 адам гепатит Б-га каршы эмдөөнүн 2-чи дозасын ала элек. Бул тууралуу Салам медиага облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун жугуштуу оорулар боюнча дарыгери Акбермет Кошокова билдирди. Биздин азырга чейинки алган Баткен жарандарыбыз 4000 дозасы 1-чи дозаларын алган. Ошондой эле ошол 2-чи дозасына 1000 адам уже келбей жатышат. 1000 адам. Калгандары өзү билип келгендер болуп атат. Ошондо 1000 адам уже срок өтүп кетип, вакциналарын албай жатышат. Ошолор ар бир вакцинаны алгандан кийин 1 айдан кийин кел деген биз айткан убакта келип коюшса жакшы болмок. Ал эми 3-чү дозабыз биздин ошол эле июль айынын 17-июлунан башталат. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 20-январынан тарта гепатит Б-га каршы эмдөө өлкө аймагында акысыз жүргүзүлүп келет. Б гепатити бул боорду жабыркатуучу жана сироз боордун рагы сыяктуу татаалдашууларга алып келген жугуштуу оору. Кызылкыяда 3,5 миллион сомго асфальт төшөлдү. Кызылкыядагы Асаналиев көчөсүнө 550 метр аралыкта асфальт төшөлдү. Бул тууралуу Салам медиага Кызылкыя шаарынын мэри Асилбек Маткалыков билдирди. Бул жер базардын айланасы Асаналиев көчөсүндөгү Молдобал базарынын артыңкы жолу. Көп жылдан бери ушул жол элдин көйгөйлүү маселелердин бири болуп келген. Жанагы суу болуп, баткак болуп, бай болгонуна байланыштуу биз ошол бюджеттен 550 метрден аралыкта ошол тендер берип 3,4 миңгеч. Ошол 2008-де оштон бир компания утуп алды, сүйүн атады. Ошол компания бүгүнкү күндө жасап тапшырылды азыр. Ага ылайык аталган көчөдөгү жол маселеси тургундарга бир топ кыйынчылыктарды алып келген. Жолду асфальттоого шаардык казынадан 3 миллион сомдон ашуун каражат жумшалды. Баткенде климатка байланышкан ири долбоор ишке ашат. Бул тууралуу Баткендеги өкүлдүн орун басары Тимур Мадияров баштаган топ Коика уюмунун климат департаментинин башчысы жана ПРОнун Кыргызстандагы кеңсесинин экология, климаттын өзгөрүүсү жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы менен өткөн жолу ушуда белгилүү болгонун облустук бийликтин басма сөз кызматы билдирди. Негизи адистердин айтымында жыл сайын ошол климаттын өзгөрүүсү менен суга суунун азаюусу байкалууда. Мындай көйгөй Баткен облусунун аймагында дагы байкалып жатканын ошо адистер белгилеп келишет. Мындан улам ушул глобалдык маселелердин кесепеттерин алдын алуу максатында Жашыл климат фонду менен кызматташуу аркылуу ушул тийиштүү кечиктирилген иш-чараларды көрүү жагы белгиленген. Азыркы учурда ушул долбоорду жазуу боюнча билдирменин үстүндө иш алып барылууда. Климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентинин дагы экологиялык коопсуздукту жана климаттык туруктуулукту камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгы чыккан. Ушул жарлыктын алкагында биздин облустук өкүлчүлүк, айыл чарба министрлиги жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен биргеликте ошол аталган долбоорду ишке ашырууну максат кылып атат. Белгилей кетсек, мындай климаттык туруктуулукту камсыз кылуу боюнча долбоор буга чейин ПРОн тарабынан Баткен районунун Самаркандек аймагында, Ас-Саба кайрымдуулук уюму тарабынан Карабак айыл аймагында ийгиликтүү ишке ашкан.
Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.